Жерин көктөн колдоп турганга жылдыз болуп учат жаны кыргыздын. Асман, асман, жыртылбайсың, сынбайсың, арбак көздү бир ордуңан жылбайсың. Асман, асман, кээде булут жамылып адамдардын тардыгына ыйлайсың. Жалгыз сени эч ким албай тинчилеп, жашап келет ачык асман элтилеп. Көз алдыңан канча zaman ötse da gögörüsün sır aldırбай melkirip. Asman, asman, gönürbüsün, sınbaysın, ay yıldızlar aylansa da çılbaysın. Asman, asman, gede bulut camınıp adamdardın tardığına ıylaysın. Tübün barбы kimdir çenep aytalar, tөгөнбөйсүң түбөлүгүң байкалат. Кең дүйнөгө батпай жүрүп акыры, мен ишенем жаным сенден жай табар. Asman, asman, eskirбейсиң, сынбайсың, аяламды алтын күнгөн урдайсың. Asman, asman, кээде булут жамынып адамдардын тардыгына ыйлайсың. Asman, asman, жыртылбайсың, сынбайсың, арбак көздү бир ордуңан жылбайсың. Asman, asman, кээде булут жамынып адамдардын тардыгына ыйлайсың. Asman, 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 жыртылбайсың, сынбайсың, арбак көздү бир ордуңан жылбайсың. Asman, asman, кээде булут жамынып адамдардын тардыгына ыйлайсың. Mekенimizde saat 18. Ашар, жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба, Ашар.
Кутмандуу кечиңиздер менен биздин ардактуу угармандарыбыз мына кайрадан бейшемби күнгө сааттын чебеси 18:00 көрсөтүп турат. Демек, адаттагыдай эле үй-бүлөлүк ОК радиосунда Ашар уктуруусунун алып баруучулары психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова. Кутман кеч, биздин сүйүктүү угармандарыбыз, кандайсыңар? Бүгүн биз даярдаган өзүбүздүн буга чейин даярдап койгон темабызды алып чыкпайбыз. Себеби мына жакында эле болуп кеткен Айзаданын өкүнүчтүү окуясы, Айзаданын көз жумганы бизди кайдыгер калтырган жок. Биз дагы жүрөгүбүз ачышып, жан дүйнөбүз апа катары, эже катары, деги эле Кыргызстандын жараны катары жан дүйнөбүз ооруп турат. Ошол себептен ОК радиосунун жалпы жамааты, жеке өзүмөн жана кесиптешим Узар эже ушул Айзаданын баардык жакындарына, тааныган дос курбуларына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Кудай өзү соороту берсин. Албетте бул орду толгус чоң жоготуу. Мына бүгүн биз бул окуяга байланыштуу сүйлөбөй айтпай кое албайбыз деп чечтик дагы. Деги эле өзүбүздү, кыздарыбызды, керек болсо балдарыбызда зордук-зомбулукка көргөн учурлары бар. Кантип коргосок болот, кантип профилактика кылсак болот, агрессорлорду кантип таанып, алардан тезирээк кантип мындай оочолонгонго болот. Мына бүгүн деги эле зордук-зомбулуктун агрессор, манипулятор, айтор ушундай адамдардын психологиялык портретин бергенге аракет кылабыз жана ал адамдардан болушунча качыш керек экендигин, кантип алар менен мамилени үзүш керек, мына ушул жөнүндө кененирээк шашпай баяндап бергенге аракет кылабыз. Васил, мен дагы өйдө да айтып кеткен сен сөздөрүңө абдан кошулам. Тилекке каршы абдан оор кабар келди. Бул Кыргызстанда, биздин өлкөбүздө ошол эмнеге ушунчалык оор кылмыштар кайталанып атат? Качан биз көбүрөөк мындай көйгөйдү унутуп баштайбыз? Качан биз ушундай кырдаалдан чыгып кетебиз деген суроолор жаралбай койбойт. Бүгүн биз чынында эле ушундай окуялардын себептери эмнеде карап көрөлү. Бул зордук-зомбулук бир гана ушундай учурларда гана эмес, албетте ал үй-бүлөдөн башталат. Үй-бүлөдө дагы болот. Көп бир канча фактыларды угуп келе беребиз. Жылдан жылга ачылган, билинген, ачыкка чыккан фактылар бар. Андан тышкары ушул эч билинбей калган, жашырып, жаап, чыдап, эч ким укпасын, эч ким билбесин деген канча зомбулук фактылары бар биздин элдин арасында, биздин элибизде. Бул суроо албетте. Ошон үчүн бүгүн биз негизи жалпысынан ушул суроону карап кетели деп чечтик. Биз бүгүн зомбулук жөнүндө, зомбулукка барган адамдын мындай психологиялык жагынан портретти түзүп бергенге аракет кылалы. Жана негизи ошо зомбулуктун себептери эмнеде болот, негизи эмнеге адам зомбулукка барат дегендин үстүндө ушундай бир канча суроонун үстүндө иштеп чыгалы. Сиздер дагы биз менен чогуу, биздин угармандарыбыз, бизди угуп аткандар бар. Албетте дайыма бизге эфирге чалып, өздөрүнүн ойлорун айтып, смстерин жиберип, аябай активдүү, жигердүү катышкан угармандарыбыз бар. Бүгүн жаңы дагы угуучулар кошулуп атат деп мен ишенем. Ошондо сиздер дагы ошо смс жазгыла, өзүңөрдүн оюңарды айтып кеткиле келиңиздер. Бүгүн ушул Ашар, чогуу Ашар мындай ушул программада, передачада биз жакшы бир жыйынтыктарга келгенге аракет кылалы. Анда эмесе биз менен байланыша турган сандарды атап өтөлү. Эгер смс кызматын колдоном десеңиз, WhatsApp кызматын колдоном десеңиз 0705 53 16 64 сандарына, деги эле ушул Айзаданын өлүмү жөнүндө, коомдо ушундай көрүнүштөрдүн болуп атканы жөнүндө сиздин пикириңиз кандай? Кантип токтотсок болот? Дароо эле биз мисалы соц тармактардагы пикирлерди окусам, көбү эле бирөө бийликти күнөөлөйт, бирөө дагы башка жерди күнөөлөйт. Келгиле бири-бирибизге сөөмөгөзөп, бири-бирибизди күнөөлөбөй
өзүбүздөн кантип баштасам болот, же болбосо мен ушул Кыргызстандын жараны катары зордук-зомбулукту токтотууда кандай салым кошо алам деп ойлонсок деп атам да. Анткени биз бири бирибизди күнөөлөгөндөн, бири бирибизге сөөмө кезеп, бири бирибизге билбейм бир баланчаны жумуштан кетириш керек, тигилер каякты карап атты, анан бул эмне дегенден көрөкчү мен чакырат элем ар бирибиз азыр ойлонсок, мен зомбулукту кантип токтото алам, мен зомбулукту кантип токтото алам жана кандай салым кошо алам. Мисалы мен апа катары, мисалы журналист катары, психолог катары биз мына биринчи кадамыбыз бул нерсени укканда эфирге ушул теманы алып чыгалык дедик. Апа катары мен өзүмдүн кызыма дайыма талыкпай кайра айтып келем. Сага эч кимдин кол тийгизгенге акысы жок. Сени чекенген, черткенге да акысы жок. Сенин денеңе эч ким оору алып келбеш керек. Сенин кичинекей кезинен эле керек болсо мектептеги классташтарың колун тийгизгенге акысыз деген нерселерди биз балдарыбыздын аң сезимине киргизип тарбия бербесек, алар бул нерсени кадыресе көрүнүш, кадимки нерсе. Эмне үчүн зордук-зомбулукка жол берилет? Анткени биз өзүбүз байкабай эле балдарыбызды тарбиялап жатып, өзгөчө эркек баланы деле, кыз кишини деле эч нерсе эмес, чекеңе чертип койсо эле жетип келбейт өркүнүңө. Же болбосо эркек деген урат, согот, мен деле чыдап келатпаймынбы ушул жашка чейин? Мына атаң экөөбүз кадимкидей эле жеттик ушул күнгө, силерди жаратып тарбиялап. Же эркек балдарыбызга кыз деген картөшкөдөн көп. Кетир, кыз катын белде бала жолдобу айтор, азыр так унутуп калдым. Ушул сыяктуу бир макалдарды да айтып, кыздын аял затынын кадырын кетирген бир тарбияны беребиз. Балдарыбызга болсо кол көтөрбөш керек, аял затын аяш керек, эжеңе, карындашыңа кол көтөрдүбү, олуттуу сүйлөшүү дегенди билбейбиз. Мындайча айтканда, биз чоңоюп аткан коом, балдарыбыз тарбияланып аткан үй-бүлөдө зордук-зомбулук кадыресе эле, бул нормалдуу эле көрүнүш, ушундай эле жашоо, ушундай эле, мындан башка жашоо жок деген нерсени көргөзүп тарбиялап келебиз да. Анан балдарыбыздын көзүнчө эркектер аялын басып сабап жатып калышат, же болбосо ошол эле аялдар ачаандык көрсөтүп күйөөсүнүн кулак мээсин жеп келишет да. Анан ошондой атмосферада чоңоюп аткан бала ойлойт, жашоо деген ушу экен, үй-бүлө деген ушу экен, мындан башкача портрет, модель көрө алышпайт. Ошол себептен келгиле ар кимибиз азыр өзүбүздүн күйөөбүз менен болгон мамилебизге, өзүбүздүн аялыбыз менен, өзүбүздүн балдарыбыз менен болгон мамиледе мен зордук-зомбулукка жол берген жокмунбу? Ошондой эле биз зордук-зомбулук десе эле бул сабап денелик эле зордук-зомбулук менен чектелбейли. Эмоционалдык, психологиялык, материалдык, экономикалык зордук-зомбулуктун түрү бар. Сөз менен өлтүрүп коебуз балдарыбызды. Мен билем, ар бирибизде ушул зордук-зомбулуктун кайсы бир түрү, кайсы бир пайызда жашайт. Келгиле ар бирибиз өзүбүздүн жашообузду анализ кылып, менин жашоомдо, менин сөздөрүмдө, менин ойлорумда, менин баскан турганымда, менин жүрүм турумумда зордук-зомбулуктардын белгиси жокпу? Эгер бар болсо ошону мойнубузга алалы да ошону өз аты менен атап, мен ушундан кантип арылсам болот, мен ушуну менен кантип иштешсем болот, психологко баргыла, тренингтерге баргыла, вебинарларга катышкыла, ой жугуртуңорду өзгөрткүлө. Келгиле ар бирибиз өзүбүздөн баштайлычы. Сөзсүз эле бизге ушундай окуялар керекпи? Кээ бир учурда жолдон кетип баратып бир кырсыкты көрсөң, ушул жерде гаи турган болот, башка адамдар чогулуп алган болот, бир канча машинелер турат. Ошол жерден баарыңар билесиңер муну, мен да билем муну. Акырын айдап өтөбүз да, акырын абайлап, эч кимге сигнал бербейт. Ал учурда мындай орусча минута тишины да, акырын баары эле түшүнүп калгандай, баары ошондо эсине келет, түшкөндөй болуп, акырын абайлап өтүп ал жакты, андан ары газды басып кайра учуп кетмей да. Ошол сыяктуу эле азыр коомдо сөзсүз эле ушундай айзадалардын учуру, айзадалардын окуялары керекпи? Сөзсүз эле биз ушул учурга келмейинче өзүбүзгө келбейбизби? Биз сөзсүз эле бизге бир улам бир кызыл лампадай бир сигнал болуп туруш керекпи? Мен дагы аябай ушунчалык өкүнүп турам да.
сөзсүз эле бизди ушундай нерселер гана үйрөтүп туруш керекпи? Ансыз биз жашай албайбызбы? сөзсүз бирөөнүн жашоосу ушундай мындай гүлдөп турган учуру 27 жаш деген эмне жашоону сүйүп турган, жашагысы келип турган, сүйүүгө кездешкиси келип, бирөөнүн сүйүктүү аялы болуп, балдардын энеси болуп тургусу келген кызды курмандыкка чалып туруп анан кыймылдашыбыз керекпи? Бирок ошол дагы токтотпой атпайбы? Бурулай болду, Бурулайдын окуясын унута элек деле. А биз көрбөй калган, массалык маалымат каражаттарына чыкпай калган, көз жазымда калган, оорудан өлдү деп жашырып койгон же кырсыктап калды деген учурларды биз кайдан билебиз деген. Ооба, биз ар бир учурда албетте биз билбейбиз, күбө боло албайбыз, бирок чынында эле мен дагы ушунчалык суранат элем бүгүн биздин угармандарыбызды, сиздер өзүңөрдү чынында эле текшерип көрсөңөр, силердин жакындарыңар, балким айлана кошуна жумушта иштегендер, зордук-зомбулук бир эле үй-бүлөдө эле болбойт, үй-бүлөдөн тышкары адам жумушуна барат, жашообуздун көбүрөөк учурун жумушта өткөрөбүз, ошол себептен жумушта балким ушул иштегендер арасында бирөөлөр зомбулук көрүп жүрөт, балким вербалдык жанакындай басынтуу көрүп келатат, балким ошол эле жетекчилер, ошол эле иштеген ишканалардын жетекчилери бирөөлөрдү басынтып, өздөрүнүн жумушчуларын баалабай, алар айткан сөздөн баягы өздөрү мындай бир аябай бийликке ээ болуп калгандай болуп, ушунчалык туура эмес мамиле кылып аткан болсо, анын адамдык инсандыгын бузуп, анын адамдык инсандыгын тебелеп аткан болсо, бул дагы зомбулукка кирет да. Ошондо биз келиңиздер, ушундай окуя качан болуп калат деп бир аз ойлонуп анан бир учур келет, албетте адамдын психикасы да ушундай иштейт эмеспи? Бир канча убакытка чейин дүрбөлөңгө түшүп, анан тынчып, акырын унутулуп, анан кайра эле өзүбүздүн нухубузга түшүп алып кетебиз да. Ар дайым эстеп турсак, ар дайым тарбия жөнүндө бул албетте үй-бүлөдөн келет, бул албетте үй-бүлөдөн калыптанат. Мындай балдар, кыздар, өзгөчө ушундай зордукка барган эркектер, кээде ошол сен да айтып кеттиң, аялдар дагы бар арабызда. Сөзсүз эле эркектер гана бара бербейт, аялдар балдарын ушунчалык токмокко алып чаап, урушуп, сабап, башын көтөрбөгөндөй кылып дагы ушундай тарбия, тырмакчада алгым келип атат, ушундай тарбия берип келаткандар бар бүгүнкү күндө. Качы бир күндө жара албайт, Ооба, ошол себептен көрөлүчү биз кандай жашоону сүрүп атабыз, биз эмне менен жашап келатабыз, жүрөгүбүз эмнеге толуп келатат, эмнени кандай мисал болуп атабыз балдарыбызга. Чынында эле ушунун үстүндө бүгүн биз менен келиңиздер, чогуу ойлонуп, чогуу анализдеп, бир жакшы жыйынтыктарга чыкканга аракет кылалы. Ардактуу угармандар, сиздер угуп жаткан үй-бүлөлүк ОК радиосу Ашар уктуруусунун алып баруучулары психологдор Сейил жана Узара. Бүгүн биз Айзаданын өлүмү менен байланыштуу дегеле зордук-зомбулук жөнүндө сүйлөшөлүк деп чечтик. Сиздин пикириңизди да күтөбүз. 911919 сандары же болбосо WhatsApp кызматын колдонуңуз 0705 53 16 64. Эми дегеле агрессорду кантип таанысак болот? Биз сүйлөшүп аткан адам жакшынакай эле көрүнөт, бирок аны менен баш кошкондо же аны менен жакын мамилеге барганда же аны менен иштешип баштаганда агрессор экенин билип, анан кайра артка кадам таштагандан баягы намыстанып, эми баш кошуп алдым же болбосо чогуу партнер болуп иштешип алдык деген сыяктуу жүрө берип, анан акырында өтө өкүнүчтүү кесепетине туш болбош үчүн азыр биз агрессордун портретин, психологиялык портретин тизмектеп берели. Анан дагы андан ары улантабыз. Эгерде биз мындай жашап аткан адам баш коштук, үй-бүлөдө болобу же мисалы жумушта ушундай, же биздин арабызда ушундай адамдарды тааныган болсоңор, анда мындай азыр портретти айтып кетебиз, балким силер ошо байкай жүрсөңөр, бул дагы жаман эмес. Бул деле бир кандай деңгээлде түшүнгөнгө, көргөнгө жардам берет да. Психологдордун айтымы боюнча, эгерде ошондой зомбулукка жакын адам болсо, анда бир канча мындай мүнөзүнүн характеристикасын берип кетели. Ошондо силерде мындай бир түшүнүк жаралат да. Биринчиден, мындай адамдар муну зомбулукка жакын
зомбулукка бара турган адам же ошол ички табияты ошого жакын, ошого даяр адам деп айтабызбы, аны агрессор деп айтып койсок да болот. Агрессор бул адам өзүн биринчиден аябай өзгөчө бир идеалдуу сезиши мүмкүн, жеткилең сезет өзүнө, эч бир кемтиги жок, ката кетирбейт, катасыз, баардыгын билген, баардыгын түшүнгөн, билиминен болобу, билим жагынан болобу, тажрыйбасынан болобу, моралдык жагынан, керек болсо морал, нрава жагынан өзүн абдан мындай алып жүргүсү келген адам көп учурда ошол билими менен, тышкы келбети менен өзүн мындай көргөзүп турат да, мен ушунчалык жеткилең адаммын деген сыяктуу. Эгерде өзү ката кетирип койгон болсо, муну бирөөлөр байкап койсо, анда албетте бул ким күнөөлүү бул катаны жасаган, бул адам көп учурда өзүнө жоопкерчиликти ала албайт. Бул адам башка бирөөлөрдү күнөөлөгөнгө жакын болот. Ошон үчүн бул биринчи сапаты. Андан кийин башкалар тууралуу көп жалган маалыматты айтат жана керек болсо өзүн дагы мындай масканын аркасынан жалган кылган туура эмес иштер, өзүнүн ойлорун, сөздөрүн туура эмес болуп чыкканына мындай жашырганга аракет кылат. Башка бирөөлөрдү албетте соттойт, башка бирөөлөрдү күнөөлөйт. Булар кайсы бир деңгээлде өздөрүн башка бирөөлөрдүн үстүнөн сот кылып алышат, айыптоочу кылып алышат дагы. Анан сиздин кемчилигиңизди эле агрессорлор башка адамдын кемчилигин эле аңдып турган адамдардай да. Дароо эле аны көрө калса эле сөөмөйүн көзөп, мына сен баландай, сен төлөндөй деп өзүнүн бир башка бирөөнүн кемчилигин чукуп көрсөтүү аркылуу өзүнүн жеткилеңдигин, өзүнүн тырмакчанын ичиндеги жеткилеңдигин көрсөткөнгө аябай аракет кылышат да. Бул адамдар, агрессор адамдар ырайым деген нерсени түшүнүшпөйт. Ырайым кылуу, түшүнүү, кечирим деген сөздөн өтө алыс. Анан дайыма эле сиздин өткөн катаңызды, кетирген күнөөңүздү эстетип турат. Сен билесиңби өткөндө? Сен билесиңби баланча жыл мурун мондай кылгансың, тигиндей кылгансың деп дайыма эстетип, ошого өкүм чыгарып кайра ошол күнөөңүз үчүн улам жазалап эстеткен сайын анан жазанын ар кандай психологиялык, физиологиялык түрлөрүн колдонот. Кээде кол көтөрбөсө биз ойлой беребиз, эң негизгиси кол көтөргөн жок да деп, бирок психологиялык зордук-зомбулук көрсөтөт. Теме эле чучукка жеткире сүйлөйт, бир башкача көз караш менен карайт, жекирет, жейт, басынтып сүйлөйт, тону менен бир мындай сени мындай адам катары көрбөйт да. Ошол нерсенин баары психологиялык зордук-зомбулукка кирет. Бул адам дароо эле ошол адамды карап туруп агрессор экенинен кабар алсак болот. Ооба, ушундай учурда мындай адам менен жашап атканда кадимкидей эле экинчи адам, ошол зомбулукту көрүп аткан адам өзүн курмандык катары сезип баштайт. Албетте курмандык жертва. Анан ал акыры мынча катаны кетире берсе, 1 жыл мурун да, 3 жыл мурун дагы бул агрессор эскерте берсе, ошондо акыры бир чоң бир ката болобу, четтен чыгып кетеби, анда бул курмандык өзүн кайра эле күнөөлүү сезип, мен ошондой болгондуктан тилекке каршы мен ушундай жазага татыктуумун деп, анан жазалаган күндө дагы денелик жагынан же психологиялык жагынан, моралдык жагынан жазаласа агрессор мындай курмандыкты, анда бул адам эмне деп эсептейт? Негизи көптөн бери мен жөнүндө айтып келген, мен чынында эле эчтеке жарабаган адаммын деген сыяктуу. Мындай карап көрсөң, коомдо абдан көп мындай адамдар, ушундай үй-бүлө менен иштеп келаткан адистер катары чынында эле биз байкабай койбойбуз мындай жакты. Балдар менен болобу, балдардын ортосунда болобу, бир үй-бүлөдө эле же мектепте болобу, мектеп куракта балдардын арасында мындай агрессорлор бар. Сөзсүз эле өзүнүн максатын көздөп жүргөн, өзүн жеткилең сезген. Дагы бир белгиси бар экен. Агрессор джунглинин мыйзам менен жашайт дейт да. Алар дайыма кол салышат, сөз менен, кол менен, ар кандай
кол салуунун ар кандай түрлөрү бар, ошондой түрлөрүн колдонуп кол салат дагы. Эгер анын кынтыксыз, мен кынтыксыз адаммын деген түшүнүгүнө бир аз эле кооптуулук жаралып калса, бир аз кемчилигин айтып койсоң, булар дароо кол салганга даяр. Эмне үчүн кол салат? Анткени курмандыкка кол салынганда курмандыктын фокусу өзүнөн тиги адамдан өзүнө карата кетет да. Мындайча айтканда, мага кол салып атат, анда менде бир күнөө болуп атса керек, мага жөн жеринен кол салган жок, мен бирдекени туура эмес кылдым го. Эмнени мага мисалы ошо бизге консультацияга келип жүргөн зордук-зомбулук көрүп жүргөн аялдар дайыма айтышат, мен дайыма өзүмдү текшерем. Мен меники эмнеден кетип атат, эмнени ката кылып атам деп текшерип жашайм. Ошентип түздөлгөнгө аракет кылсам деле сабап келатат деп айтышат да. Анан агрессор, ошол джунглин закону мындай: кол салуу бул жакшы коргонуу, өлтүр же болбосо өзүң өлтүрүлөсүң деген мыйзам менен жашайт да. Ошол себептен булар өтө кооптуу. Анан таң калыштуусу, биздин табиятыбызда кыздар өзгөчө жана жигит менен достошуп, сүйлөшүп жүргөндө агрессорлордун биринчи эле белгиси аябай катуу кызганышат. Кызды дароо менчиктейт, кызды дароо контролдойт, ким менен сүйлөшүп атасың, кимдин жанында отурасың, каякта жүрөсүң деп, анан кыздын баардык кемчилигин айтып, кыскасы жанагы айткан белгилер болгондо башында кызга бул нерсе жагат экен да. Кызганып атса, демек сүйөт. Мени көзөмөлдөп атса, демек мени аябай жакшы көрөт, эч ким менен бөлүшкүсү келбейт деп. Муну жакшы көрүнүш катары кабыл алып, анан жана турмушка чыгып алуу, жаңылуу менен турмушка чыгып алышат экен да. Бул нерсе кызганчактык дароо эле агрессордун бирден бир белгиси деп айтат элем да. Демек абайлаш керек. Ооба. Негизи мындай адамдар өзүнүн айткан идеялары менен өздөрүн кандай жеткилең эсептесе, негизи иште андай эмес. Көп учурда тилекке каршы деп айтып коеюн, бирок сөзү менен иши дал келбейт, эч дал келбейт. Ал абдан аябай оратор болушу мүмкүн, абдан жакшы сүйлөшүшү мүмкүн, балким көп убаданы берип алат, бирок аткаруу жагынан бул көп учурда андай эмес. Активдүү болуп туруш керек. Сөз бул адам мындай тынчтыкты каалабайт, тынчтыктан чарчайт. Ошон үчүн жумушунда көп адамдар ошо жумушуна берилип иштейт, керек болсо күнү түнү иштейт мындай адамдар. Анан жалгыздыкты же тынчтыкты көп учурда көтөрө албайт. Ошон үчүн ар дайым бир нерсе менен алек болуп туруш керек бул адамдар. Андан тышкары мындай эки жүздүү деп айтса болот. Бул портретке дагы бир мүнөз кошулуп атат, дагы бир мындай абдан олуттуу эки жүзү бар адам. Кээ бир учурда бир жагын карасаң, жакын тааныгандар аны бир жагынан таанышы мүмкүн. Мисалы элдин арасында ал такыр укмуш киши, ал абдан таң калышат да, угуп алып, алаканын ачкан, меймандос, башкаларга акчасын аябаган, детдомдорго барган, балким көп иштерди, ушундай кайрымдуулук иштерди жасаган адам. Бирок качан экинчи бети жүзү ачылган болсо, жакындарын ачылат, жакындары билет муну көп учурда. Анткени бир үйдө жашагандар, экинчи жүзү ачылган болсо, бул абдан коркунучтуу мүнөз болушу мүмкүн. Мындай адамдарды эме деген характеристика берилип атат да, көзү өзгөргөндөн билсе болот, азыр жүрүм туруму өзгөрөрүн, азыр бир нерсе башталарын. Жанакы эме деп коет го, как тишина перед бурей, да, бир азыр катуу шамал бороондун алдында тынч болуп калат го. Ошол тынч болуп келаткан учур өзгөрөрүн билип коет жакындары, керек болсо көзүнөн билет, байкайт. Анан бул адамдан мындай бир муздак келе баштайт дейт. Мен элестеттим да ушул мүнөз эмне экенин. Эки жүздүү. Биз көп эле кино тасмаларды, балким китепте окуп келдик, кино тасмаларды көрүп келдик. Бул портрети ушундай эки жүздүү адамды, агрессордун характеристикасын ошол фильмдерден да көрсө болот. Керек болсо жыргатып, үйлөнгөн кийин
чейин ушунчалык үйлөнгөнгө чейин абдан романтикага толуп, абдан көп белекти санабай, сансыз белектерди берип ушундай жыргатып, сонун сөз менен абдан сонун учурларды өтүшөт. Андан кийин анан чогуу жашап калганда, жанагы экинчи жүзү ачылганда кадимкидей айымдыга өтө эле аялдарга өтө оор болуп келген. Анткени бүгүн алып берген алтын шакеги кечинде эле башка нерсеге айланышы мүмкүн экен. Кадимкидей бул аял же качып кете албайт, жанагы синдром жертвы бойдон кала берет. Кыскасы бул мындай, муну дагы билип жүрүшүбүз керек. Өзүнө абдан чоң мындай эме деп коет го, синдром повышенного внимания, өзүнө аябай көңүл бурууну талап кылат. Анан эмоционалдуу жагынан дагы өтө төмөн. Эмоционалдуу жагынан эмоционалдык интеллект нөл. Эмоцияларын таптакыр башкара албаган адам. Кыялы мурдунун учунда, чорт кыял деп коет го. Мына ушул адамды агрессор катары кабыл ала берсек болот. Мындай адамдардын жанынан жаа бою качыш керек. Же болбосо бул адам өзүң менен иштеш, психологко бар, өзгөргөнгө аракет кыл, антпесе мен сени менен жашабайм деген эле шартты коюш керек. Азыр бир музыкалык чыгарма угалы, анан сөзүбүздү улантабыз. Өмүр багытым таппай издеп күйүп жансам да, өмүр тагдырда жан үрөп мен өңдөн ассам да, өмүр багытты азап жандап түшүк тартсам да, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм өмүр. Алдыңдан азгырып чакырдың ай, алдыңго жаштыктын жазындалай, ансың да сыйлогоң акым барай, мен сени сүйөм өмүр. Берерин билбеймин ал эртеңдин, бирүүлүк белегин араң тердим, тар жолдо миң аксап жүзгүйсөм да, мен сени сүйөм өмүр. Жетерде бийиктикке кулап калсам да, өмүр өйдөлөп кайра турар кубатталсам да, өмүр алдыңа далай сыңып ыйлап барсам да, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм өмүр. Алдымдан азгырып чакырдың ай, алдыңго жаштыктын жазындамай, антсең да сыйлоого акым барай, мен сени сүйөм өмүр. Берерин билбеймин ал эртеңдин, тирүүлүк белегин араң дердим, тар жолдо миң аксап жүзгүйсөм да, seni suyum ömür, men seni suyum ömür. Ömür küz bolup saldın meni sağınıçlarga, Ömür uçurdun gede akar urganaklarga, ömür gökdöndey sağa bir ok ali kuşlarmın, men seni suyum ömür, men seni suyum ömür.
Окей радиосунда сөз берметтери. Адамды сөзүнөн эмес, ишинен тааны. Кыргыз эл макалы. Ашар, жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин барысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунумдан жазба, Ашар. Ашар уктуруусу өз ишин улантат, ардактуу угармандарыбыз. Бүгүн биз Айзаданын өлүмү тууралуу, анын жанындагы адамдардын психологиялык портреттери жөнүндө сөз кылып жатабыз. Эртеден бери сиз да биздин маекке кошулсаңыз болот. Түз байланышка чыгыңыз, кааласаңыз биздин линиябыз бош. 911919 сандарына чыксаңыз болот, же болбосо WhatsApp кызматыбызды 0705531664 сандарына кайрылсаңыздар, жазсаңыздар болот. Биз буга чейин агрессордун бир нече белгилерин атап өттүк. Ушул нерселерди көрсөңөр эле, демек бул адам менен өмүрлөш болуунун өзү коркунучтуу деп кабыл алыш керек да. Анан таң калыштуусу, агрессорлор дагы бир өзгөчөлүгү бар экен. Өздөрү курмандыктын ролун кыйын аткарышат экен да. Башкаларды кордойт экен, бирок өзү кор көрүп аткандай. Ошол эле учурда, ошол учурда эле мени кордоп атышат, мени түшүнбөй атышат. Мен байкуш, мен ушундай деп өздөрүн бир курман болуп аткан, кыйналып аткан адамдардын ролунда көрсөтүшөт экен да. Аябай укмуш аткарышат дейт, эми кымтыксыз аткарышат дейт да. Булар көп учурда калп айтышат, агрессорлор каратып туруп калп айтышат. Анан бул агрессорлордо эмпатия деген такыр ноль. Башкалардын сезимдери менен эсептешпейт, өзүлөрүнүн күнөөсүн эч качан мойнунга алышпайт. Кечирим сураш алар үчүн өлүмгө барабар. Түшүнүп аяоо деген жок. Анан мындай экен да, алар урушуп туруп эле анан кайра эчтеке болбогондой эле сүйлөй берет экен да. Анан тиги киши, экинчи киши сен мени ушундай урушпадың беле десе, эмне эле ушулга эметип калдың, кечке эле көңүл буруп эле эмне эстеп атасың, эмне эле деп кайра тигини күнөөлөп коет экен да. Демек мунун баардыгы агрессордун белгилери деп айтсак болот. Так, эми балким азыр биз кичине, албетте бул жагымсыз, бирок Айзада менен болгон окуянын тегерегинде бир аз анализ кылып, биз билбейбиз кандай болгонун, баягы массалык маалымат каражаттарында бир ар кандай версиялар айтылып атат. Бирок биз психологиялык көз карашта, психологдун көз карашында айтканга аракет кылып көрөлү деп чечтик. Бир аз анализ кылып көрөлү. Чынында эле ооба, биз билбейбиз кандай эмне болгонун. Анткени мунун үстүндө иштей турган адистер бар. Учурунда биз үмүттөнүп турабыз. Учурунда баардыгы белгилүү болот деп, кандай болгон, эмне болгон биз териштире албайбыз. Бирок биз болжол менен айтсак болот. Бул эмне себептен бул жигит мындай ишке барды? Эмне себептен негизи эле ошо алагачуу көйгөй бизде Кыргызстанда дагы деле өрчүп турат. Алагачуу сөзсүз мындай кызды ала качыш керекпи? Эмне себептен бул кыз менен сүйлөшүүгө болбойт? Эмне себептен бул кыз менен мындай алдын ала таанышып, жашнакай мындай туура жол менен макулдашып, анын макулдугун угуп, анан жашнакай бир экөө кыз эгерде макул болсо, экөө чечимге келсе, анда эмнеге сонун бир той менен бүткөн жок бул окуя? Эмне себептен ушундай өлүм менен бүтүп атат деген суроо. Балким баланын, бул жакта ошол ишке барган бала, балким анын жакындары, достору, мындай биз болжол менен азыр айта алабыз, кайра кайталагым келип атат. Бул балдар бала өзү ала качып кеткен, ошого макул болгон, балким эмне менен бүтөөрүн эч элестете алган жок.
оюнда да болгон жок. Эмне менен бүтөөрүн, кандай, балким бул кыз макул болбой койсо эмне болот дегендин үстүндө ойлонгон жок. Балким бул жөн эле мындай бир эксперимент катары болдубу, биз билбейбиз. Бирок бул кайра эле биз айланып келип ошол тарбия маселесине келебиз. Бул баланын ата энеси кандай тарбия берип келди болду экен. Бала өзүнө мындай зомбулукка барган адам, өйдө биз портретин айтып кеттик, ошондой агрессордун, зомбулукка макул болгон, зомбулукка бара турган адамдын портретин, балким ошол кызды ала качам деп өзүнө, балким досторуна бир күчүн көрсөткүсү келдиби, же мен каалаган нерсени ала алам деген нерсе келдиби, биз билбейбиз. Бирок кээ бир учурда баягы аныкталган кийин, албетте көбүрөөк биз психологдор катары айта алмакпыз, бирок ага чейин ошо болжол менен ушундай божомолдоо айтсак болот. Буга чейин билесиңерби, көптөр эстейт болуш керек. Союз учурунда өткөн кылымда дело Чикатило деген бир чоң, абдан таасирдүү көп адамдар, Союз боюнча таралган, жүрөктү дүркүрөткөн бир кылмышкер бар эле да, адам өлтүргүч, серийный убийца деп атаган муну. Бул адам эмне бир канча өлүмгө душар кылган, бир канча аялдарды өлтүргөн, ар кандай түрдүү зомбулукка даяр болуп барган. Анан эми өзгөчө ошол психологдор чогуу адистер менен, башка адистер менен иштеп, анан бул адамдын портретин түзгөндө сөзсүз ал бир өзүнө бир курмандыктарды тапкан да, определенные жертвы были. Сөзсүз мындай бир өзүнүн себеби болгон. Ал тынч эле айтып берген, муну суракка алганда тынч эле айтып берип, мындай кылгам, ошо ойлонуп туруп атайын барган, буга ойлонуп мындай осознанно да, мен билип туруп баргам дегенди тыйып-тынч отуруп соттун алдына жооп берген. Эмеден, телевизордон көрүп калдым эле, мен анда өтө эле жаш болчумун. Анан бир канча ушул агрессорлордун, зомбулукка барган адамдардын, кылмышка барган адамдардын өзүнүн бир психикасынын, көйгөйлүү психика же психиканын психическое расстройство болобу, кыскасы бул нерсени албетте изилденген, буга чейин изилденип келген нерсе. Балким ошол узун чачтуу кыздарды тандайт, же тышкы келбети кандай бир өзгөчөлүгү менен айырмаланып турган кыздарды тандайт, аялдарды керек болсо, керек болсо апаларга кол салган, зордуктаган адамдар бар бүгүнкү күндө. Демек, бул адамдын алдын ала бир планы көп учурда бар болот. Ошон үчүн келиңиздер, биз ата эне катары айтып атабыз, апалар катары айтып атабыз өйдөдөн бери. Келиңиздер, биз балдарыбызды кандай тарбия берип атабыз, эркек балдарыбызды кантип үйрөтүп атабыз, эмнеге үйрөтүп атабыз бүгүнкү күндө, балдарыбыз эмнеге даярданып атат, келечекте буюрса үй-бүлө курганда алар эмне өздөрүн зомбулукка даярдап атабы, зордук көрсөткөнгө даярдап атабы, же ошол өзүнө өзгөчө белек кылып Кудайдан берилген айымды, жаш кызды, келинчегин жакшынакай түшүнүп, ага бир жакшы туура мамиле кылып, экөө бир сонун жашоо өкүм сүрөбү же тилекке каршы азыркыдай болгон, Айзададай болгон окуялар дагы көбөйөбү биздин өлкөбүздө? Ушул чоң суроо. Биздин Мирлан көптөн бери жок болуп кеткен Москвадагы Мирлан угарманыбыздан келиптир кичинекей пикир. Саламатсыздарбы, Сейил эже, Узар эже, көптөн бери байланыша элекпиз, кубанычтамын дейт. Биз дагы Мирлан, сизди кайрадан таап алганыбызга кубанычтабыз. Жакында эле эстедик элек, Мирлан көптөн бери чыкпай калды деп. Мен коомду да бир күнөөлөйт элем, өзгөрүш керек. Биздин коом, бизде агрессия көбүндө бар. Жөнөкөй эле жолдон унаасынан түшүп калышып, уруп жиберейин дейт. Же чөнтөгү калың, мен оюмдагыдай болот дешет. Анан чоңойгон үйүнөн дагы чоң таасири калыптанып калат го дейм. Сүйүү же мээрим жакшы албай калган. Биздин аң сезимибиз, ойлонуубуз өзгөрүлүш керек го дейт.
топтуура. Абдан жакшы Мирлан. Негизи биздин ой өзгөрмөйүнчө, биздин ой жүгүртүү өзгөрмөйүнчө эч качан өзүбүз өзгөрбөйбүз. Ар бирибиз ой жүгүртүүбүздү өзгөртүп, анан өзүбүздү өзгөртмөйүнчө коом өзгөрбөйт. Ошол себептен кандай гана кырдаал болбосун, кандай гана маселе, кандай гана көйгөй болбосун, биздин ой жүгүртүүбүз, биздин түшүнүгүбүз өзгөрүш керек. Ал үчүн ар бир адам өзү менен иштешкени зарыл. Мисалы, билбейм, Айзадага кол салган жанындагы каза болгон адамбы же анын жанында башка балдар ошол нерсени кылып койдубу, биз мунун баарын билбейбиз, бул бир Кудайга белгилүү. Бирок мен жигиттерди эмнеге чакырат элем да, биздин кыргыз жигиттери азыр балким кай бирөөлөрүңөр катуу тиеттер, кай бирөөлөрүңөр мени жаман көрүп калаттырсыңар, бирок мен бул нерсени айтууну туура көрдүм. Билесиңерби, өзүңөргө берген баа менен, өзүңөргө берген ишеним менен иштешкиле. Кайсы бир кыз турмушка чыгуудан баш тартып койсо эле, силер мындай, мен эркек эмесмин, анткени менден баш тартып коюшту деген жалган ынаным менен жашабагыла. Кайсы бир кыздын сизге турмушка чыгууга макул болбой койгону сиздин бааңызды түшүрбөшү керек. Ал макул болбой койсо деле сиз баалуусуз жана сизди баалап ала турган, сизди сүйө турган, сизди барктап, сизде катылып жаткан таланттарды, сиздеги сонун сапаттарды көрө турган адам сөзсүз жолугат. Эгер кыз макул болбой атса, жөн гана ага бакыт тилеңиз дагы, демек менин жолумда, менин тагдырымда башка кыз турат. Ал менен мен бактылуу болом. Кечирип кой, мен жаңылып калыптырмын. Мен эмнегедир сенде дагы мага карата сезимдер бардай сезилген, бирок мен жаңылыптырмын, анда сага бакыт деп айта ала турган эркек чыныгы эркек. Ошол эркек чынында өзүнө карата баасы адекваттуу. Анын баасы эч качан башка бир кыздын пикиринен көз каранды эмес. Башка кыз бир ачуу менен же намыска тийип же башка бир ниет менен сен эркек эмессиң, сен сүйлөбөй эле кой, сага ким турмушка чыксын деген сөздөргө качан ишенесиңер, качан силердин өзүңөрдө ошол ишеним жашаганда. Эгер жан дүйнөңөрдө ушундай мен эркек эмесмин, менин эркектик бир эч кандай касиетим жок деген жалган ойлор менен жашап атсаңар, тез арада психологко кайрылгыла, өзүңөр менен өзүңөр иштешкиле. Ошондо гана канча кыз сен эркек эмессиң деп айтса дагы, эгер ичиңерде мен эркекмин деген ишеним болсо, эч качан намыстанбайсыңар, эч качан ал адамга кол салбайсыңар, анткени силер өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдө мен эркекмин деген ишеним бар. Ошол себептен урматтуу биздин коргоочулар, силер биздин коргоочуларыбыз, силер бизди аяй турган, силер бизге кам көрө турган, биз силердин ийниңерге ыйлай турган, биз силердин кучагыңарда тынчтык таба турган аял заты, биз силерден ошону күтөбүз да. Аял заты биз силерден, билбейм, мисалы мен аял заты катары жолдошумдан бир коргонучту күтөм, аяоо сезимин күтөм, кам көрүүсүн күтөм, сүйөм деген сөздөрүн күтөм. Ал мага кол көтөрсө, анда билбейм кандай болуп калат да. Ошондуктан урматтуу мырзалар, келгилечи, өзүңөрдү колго алгылачы, мындай жолго керек болсо тонуңар менен иштешкилечи. Аял затына тон дагы көтөрбөйм, анткени өзүн сыйлаган эркек акырын сүйлөй алат, өзүн сыйлаган эркек оюн жеткиликтүү жеткире алат, өзүн сыйлаган эркек эч качан аял затына өзүнөн алсыз адамга кол көтөрбөйт. Менин кайрылуум узун болуп кетти окшойт, бирок жан дүйнөмдө толуп турган нерсени айткым келди. Ардактуу угармандар, бизге келген дагы бир СМС бар. Туура айтасыз, мындай эркектерди мен алсыз жана өзүнө ишене албаган эркектер деп санайм деп. Мына биякта мырзанын өзүнөн пикир келип атат. Эгер мырза менин пикириме кошулуп атса, демек менин айткан сөзүмдүн мен 100% ишенимдүү сүйлөп атам да. Ошондуктан келгиле, айымдар дагы, эркектер дагы өзүбүздү колго алалы, өзүбүз менен иштешели, балдарыбызды кандай тарбиялап атабыз. Балдарыбызга мисалы мен жакында эле албетте бир чети күлкүм келди. Менин уулум мынтип айтат да, мен эч ким өппөгөн кызды аялдыкка алгым келет дейт. Анан мен бир чети жылмаюу болду. Анан экинчиден мынтип айттым да, анда сен дагы эч кимди өппө. Аял алгычакта эч кимди өппөшүң керек. Анткени сен өп койгон кызды башка эркек алышын каалайсыңбы десем,
билбейм башка эркекти, бирок мен өзүм эч ким өппөгөн. Анда сен дагы өппөшүң керек деп анан бир аз ушул темада баарлаштык да. Нике курганга чейин, жаратуучунун алдында аял күйөө деп жарыяланганга чейин сен эч кимди өппөгөнгө, сен эч кимди кучактаганга мындай сөз беришиң керек. Өзүңдү дагы башка бирөөнү да таза сактаганга сөз беришиң керек деп. Мисалы эркек балдарыбыз менен ушул нерсени сүйлөшсөк болот. Кыз балдарыбыз менен мисалы жыныстык тарбия деген бизде такыр деңгээл, мындай жыныстык тарбия деген нерсе жок да. Жыныстык тарбияны биз таптакыр башка нерсе менен алмаштырып алганбыз. Презерватив берип, ушуну менен сактанып кошулсаңар болот деген бул тарбия эмес, кечирип койгула. Мен жакында уктум, кайсы бир жылдары биз ушундай балдарга жыныстык тарбия берген сабактарды киргизебиз дептир, дагы ошол сабактын ичинде презервативтерди таратыптыр. Бул эч кандай тарбия эмес, бул бузуу. Бул жашы жете элек балдарды сексуалдык мамилеге түртүү да. Ошондуктан келгиле ата-энелер жоопкерчиликти алып, никеге чейин тазалыкты сактоо бул баалуу нерсе экенин, бул кыргыз элибизде эбактан бери эле, алмустактан бери эле жашап келген. Бүгүнкү күндө интернеттеги маалыматтар, башка элдин маданияты бизге сиңип келаткандай да. Ошондуктан кыз эле эмес, бизде кыз эле кыздыгын сакташ керек деп тарбиялайбыз да. Жок, уул бала дагы тазалыгын сактасын, кыз дагы өзүнүн тазалыгын сактасын. Ошондо үй-бүлө курулганда эле сонун таттуу мамиледе курулат. Ошондо үй-бүлөдө барктоо, баалоо, сыйлоо орун алат. Ошондуктан келиңиздер, ата-энелер, ар бирибиз өзүбүздү мындай өзүбүздүн көзүбүзгө тике карап туруп, жан дүйнөбүздө мындай чынчыл болуп туруп жооп береличи. Менин жашоомдо зордук-зомбулук болуп жаткан жокпу? Керек болсо өзүмө өзүм зордук көрсөткөн жокмунбу? Кээде биз байкабай эле өзүбүзгө өзүбүз зордук-зомбулук көрсөтөбүз. Анткени кээ бир адамдар бар, өзүн жейт татим элечи, өзүн урушат, өзүн кемирип кесет, өзүн ушундай күн сайын баскан турганын критикалайт. Жок, эгер ушундай болуп атса, эгер сен өзүңө зордук-зомбулук көрсөтүп атса, айланаңдагы адамдарга сөзсүз түрдө көрсөтөсүң. Ошондуктан өзүбүздөн баштайлы. Анан балдарыбыз, анан жакыныбыз, анан туугандарыбыз, анан дагы бир нерсе, соц тармактарда мындай бир пикирди окуп калдым да. Ошол жерде видеосу чыгып калыптыр. Кызды алып кетип аткан, Айзадан салып кетип аткан, кол чатыр көтөрүп алып бир аял өтүп кетти. Бир машинеге бир эркек отуруп атты деп анализ кылып атышат да. Кайдыгер. Эмнеге ошолор дейт да, ай, балдар эмне болуп атасыңар? Эмне мажбурлап машинеңерге салып атасыңар? Токтоткула. Азыр мен милиция чакырам, мына видеого номериңерди тартып алдым деп мындай бир аз оозунун учун кыймылдатып койсо, балким бир өмүрү сакталып калат беле да. Анан мен ойлодум да, мен ошол жерде болсом эмне кылат элем? Биринчи ой келди, мен коркмокмун дегенчи. Балким ал ошончо топтошкон бала келип мени бир урсачы деп мен деле коркуп кетип калганга шашмактырмын деп ал аялды да айыптагандан алыс болдум да. Бирок келгиле, ошондой окуяны көрүп калсак, кайдыгер болуп басып кетпей, тегерегибиздеги адамдар топтой калып, кыйкырыкты салып, мындай ошол окуяны, жагымсыз нерсени токтотконго аракет кылбайлыбы? Кайдыгерликтин негизи адамдын эң коркунучтуу душманы бул кайдыгерлик да. Өзүнө болгон кайдыгерлик, үй-бүлөсүнө, жакындарына, коомго болгон кайдыгерлик. Кайдыгерлик бизди талкалайт эгер биз бул нерсе менен күрөшпөсөк. Ошондуктан чакырат элем, келгиле кайдыгерликтен арылалы. Василь, мен да кошулам айткан сөздөргө. Келиңиздер, биз угармандар, бизди көрүп аткан, угуп аткан биздин жигердүү, биздин сонун коомубуздан ушул эфирге келип азыр угуп чогуу бул жака жазып аткандар да бар, түз эфирге жазып аткандар бар, инстаграмдан да чыгып түз эфирди көрүп аткандар бар. Баарыңарга рахмат. Ушундай бул тема силер үчүн абдан улуттуу болгон үчүн, бул темага силер чогуу ушундай өзүңөрдүн салымыңарды кошуп, биз дагы макул эмеспиз деп атканыңар, бул абдан өтө оор маселе болуп турат. Ошон үчүн келиңиздер, эмоционалдуу жагынан биз эгерде мен өзүмдү кармай албайм, мен ушундай ачууланган адаммын, мен көп ачууланам, мен ушундаймын деп өзүбүздү актай бербестен, биз мунун үстүндө иштегенге ар дайым мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ачуумду кармай албайм, колум
иштеп кетет. Башка мисалы атамдан зордук көргөнмүн, ошон үчүн мен ушундай ачууланып турам. Апам мени сабачу, апамдай болгон адамды көрсөм мен кадимкидей кол салгым келет деген ушундай ой менен жашаган адамдар бар айланабызда. Бирок келиңиздер, биз бүгүнкү күндөн баштап эмоционалдуу жагынан өзүбүздүн сезимдерибиздин үстүнөн иштейбиз дагы, жана жакшы туура ойго батып анализдеп оюбузду, жаман оюбузду, негативдүү ойлорубузду жакшыга айлантабыз дагы, мындан арылабыз жана алыс болобуз. Элибизди Кудай сактасын. Ар бир ушул жерде чоңоюп аткан Кыргызстанда болобу, Кыргызстандан тышкары жүргөн алыс жерде кыздарыбызды Кудай өзү сактасын. Кыздарыбызды сактасын, балдарыбызды ушундай кылмышка баргандан сактасын. Кыздарыбызды болсо мындай жаман ойлуу адамдардан, кол сала турган, жаман ушундай максатты көздөп жүргөн адамдардан Кудай өзү сактасын деп биз апалар тилеп гана турабыз, жана ойду өзгөрткөнгө ар дайым салымыбызды кошуп келебиз жана кошо беребиз буюрса. Биздин Facebook баракчабызда түз эфирибизге Нара Ибраева аттуу айым жазып атат. Саламатсыңарбы? Жаман окуя болду. Милиция Айзат өзүм чечем деп койгон деп жатат дейт. Бул калп болуш керек. Байкуш кызды жолдон эле өлтүрүп алышкан болуш керек. Анан айла жок, талак алып барышса керек. Менде да кыздар бар, корком деген экен. Рахмат пикириңизге Нара айым. Мен ойлоп атам, менде да кыз бар. Анан бүгүнкүгөчө ушул окуяга байланыштуу мындай аябай негативдүү кабарлар жазылыптыр. Азыр ушул эмеден камакта жаткан көп кылмышкерлер бошотулган, кайсы бир учурда жакында эле анан ошолор чыгып алып ушундай башаламандыкты кылып атышат. Азыр көчөдө басыштагы аябай коркунучтуу болуп калды дегендер жазып, анан мен дароо өзүмдүн кызымды, баламды ойлодум. Эне катары анан албетте Кудайга тапшырасың, Кудай сактай көр депчи, бирок чындыгында ушундай коркунучтуу болуп калса кандай реакция кылыш керек, эмне кылыш керек, балким түшүндүрүү иштерин да жүргүзүшүбүз керек байтоор. Жана ар кандай приложенияларды, мобилдик тиркемелерди сунуш кылып атышат. Ошол бир кнопканы басса эле жакында эле Оазис коомдук фондунда бир Мээрим Осмоналиева менен сүйлөшүп калсам, ал айтты, ушундай тиркеме иштелип чыкты. Зордук-зомбулукка көрүп аткан аялбы, балабы дароо эле басат кнопканы телефондон дейт. Анан ошол эле кабар соц работниктерге дагы, милицияга дагы жана дароо түшөт. Дароо ушул нерсенин баардыгы түшөт экен дагы. Анан дароо бир иш чара көрүлөт дейт. Мен аябай ишенгим келди. Себеби мен ойлогом, бул нерсе Батышта же Европада эле болот болуш керек, ыкчам кыймылдоо депчи. Бирок билбейм, мисалы Айзаттын жок болуп кетишинде 2 күндөн кийин табылды деп атат. Ошо видеону кантип көрүп, ошол жакта машиненин номери деле көрүнүп турат, эмнеге издешкен жок деген ар кандай пикирлер айтылып атат. Эми анын баардыгын азыр айткан менен канчалык билбейм пайдасы бар, келечекте балким эске алышар, бирок ошондой болгон күндө да келгиле ар бирибиз өзүбүзгө сак бололу, балдарыбызды сактыкка үйрөтөлү, жанагындай мобилдик тиркемелерди жүктөйлү телефонубузга, балдарыбызга жүктөп ушул кнопканы бас. Дароо ушундай бир кооптуу адамдын жанында турганын сезсең дароо чал, каякта экениңди айт деп, билбейм. Кыскасы ушундай жолдорунда ойлонуш керек болуп калдыбы деп атам да. Коргонуу жолдорун жанагы газ баллончигин да сунуш кылып атышат, айтор. Айла жок, ойлонууга туура келет экен, бирок сак бололу. Анан өзгөрүүнү ар кимибиз өзүбүздөн баштайлы. Эмне кылабыз андан башка, эмне дейбиз? Кыскасы ушундай. Биздин карамагыбызда саналуу мүнөттөр калыптыр. Бизге келген смстердин баарын окудум. Түз байланышка чыксаңар болот. Дагы деле убакыт бар. 0705 53 16 64 сандары WhatsApp кызматыбыз. Пикириңизди билдириңиз. Саналуу мүнөттөр калганына карабай окуп берем. Ошол анда ардактуу угармандар, акырындык менен жыйынтыктайлы. Балким Узар эже сиз дагы 1-2 сөз айтасыз, анан коштошолу. Биз ар дайым угармандарыбызга тынчтык каалап келебиз. Ар бир үй-бүлөдө, ар бир жандын ар бир жанда тынчтык болсун.
мындай окуялар эч кайталанбасын. Айзаданын, биздин сиңдибиздин, биз жеке таанычы эмеспиз, бирок биздин аябай мындай апа катары чынында эле бизге оор эле болуп турат. Албетте ушул көңүл айтабыз туугандарына, ата энесине, жакындарына, өздөрүңөрдү кармагыла. Албетте бул аябай оор нерсе. Бул ата энеси менен, жакындары менен эми өзүнчө бир канча көпкө чейин бир адистер иштеш керек. Өздөрү менен өздөрү канчалык деңгээлде иштей алат мен билбейм, бирок бул абдан аябай чоң жоготуу ал үй-бүлө үчүн. Ошон үчүн аман бололу, мындай нерселер кайталанбасын. Бул ар бир үй-бүлөдө тынчтык болсун. Биз өзгөрөлү, ар бирөөбүз чынында өзүбүздөн баштасак анда коом өзгөрөт. Ооба, Айзаданын жакындарына эгер психологиялык жардам керек болсо, Узар эжебиз элдик медициналык клиникасында кабыл алат. 2-5 күндөрү деги эле Айзаданын жакындарыбыз деп жазсаңар, балким башка күнү деле ылайыкташып чыгып байланышып, албетте психологиялык көмөк көрсөтүүгө даяр. Меники болсо азырынча онлайн форматта, бирок мындай учурда мен ойлойм жолугушкан жакшы. Психолог менен кайрылгыла, тартынбагыла. Анткени эгер ооруп атып жоготууда эле канчалык жарата аласың, ооруп жакының ооруп кетип калса, ал эми мындай кордук көрүп, мындай күтүүсүздөн ушунчалык бир билбейм жүрөктү оорутарлык өлүмгө кабылган жакының бул сенин жан дүйнөңдү кеткис бир тагын калтырган, жарат калтырат. Ошондуктан кайрылгыла психологдорго. Анда эмесе коштошолу, ардактуу угармандарыбыз. Бул үй-бүлөлүк ОК радиосунда Ашар уктуруусу орун алды. Силер менен эфирде психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова болдук. Жан дүйнөңүздөргө тынчтык болсун. Ар бир адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык болсо, коомубузда тынчтык болот эмеспи? Ошондуктан келиңиздер, жан дүйнөбүздү иретке келтирели, өзүбүз менен иштешели, оюбузду түздөйлү, балдарыбызга туура тарбия берели. Саламатта калыңыздар. Жакшы калыңыздар. Жашамак бар, аязбы, азбы, көппү, калтырбай көңүлдөрдүң ай сактап келген.